Жазда оору эмне күчөйт? Жазда жана күздө козголуучу оорулар деп да кыргыздар айтып кетет. Оорулар эмне үчүн көбөйөт? Себептер бар. Эң биринчиси, бул жазда климат, аба ырайы өзгөрүлөт. Мына Сибирде жашагандар эмне үчүн тез картаят деп айтылат. Анткени ал жакта организм суук менен күрөшүү менен жүрүп тез картаят. Организмде иммунитет күрөшүү деген бар. Мына ошон үчүн кышта организм кыш суук менен келип эле тез ысык болгонго, бул климатка көнбөгөндүктөн ошондой өзгөрүүлөр болуп, оорулар да козголот. Экинчиси, бул жазында теректер кийинип, адамдар чечинип, аялдар да чечинип дегендей, бул ушундай организмде гормондар да өзгөрүлөт. Мындайча айтканда биз животный, биз жаныбарга окшош. О жаныбарлардын бардыгы эмне жаз келгенде кошулгусу келет, көйгүсү келет. Мына ушул сыяктуу гормондор өзгөрүлөт. Үчүнчүсү, биз кышы менен жүрүп, жана сакталган продукт, фруктларды жей берип туруп, мына витамин азайды. Мынакей витаминизация жоктуктан иммунитет да түшүп, мынакей организм алсыз болуп туруп, бул жерден дагы оорулар козголот. Жана эң негизгиси эмне? Бул жыт. Мына өзүмдүктөрдүн жыты башталат. Гүлдөгөндө гүлдөрдүн жыты, чаңчалардын жыты башталат. Мына ошондо оорулар, өзгөчө аллергия күчөйт. Аллергиядан тышкары, мынакей жин шайтан менен кызыкканда, бул шайтан жин иттей деп келет. Иттен да күчтүү жыттарды билет. Жакшы жытты шайтан жактырбайт. Мына ошон үчүн керек болсо, жанагындай стресс, депрессия, жин менен жабыркагандардын оорулары козголгону дагы ошодон жыт козгойт деп айтылат. Мына ошол жыттын кесепетинен жанагындай кыжырлануу, кайрадан өзүн жоготуу, жанагындай ачуусу келүү, эчтекени жактырбай, паническая атака башталат, коркунуч, жүрөк титиреп, ызы-чуу болуу, ачуусу келип, мына ошол оорулардын козголгону да ушу жыттан деп дагы айтылат. Эми кантебиз? Көбүрөөк дем салдыргыла. Дем салуу менен гана жанагы жин оору сыяктуу, жанагындай ачуусу келип, жүрөгү титиреп, кызылып, ардекени жактырбай кыжалат болуп калгандар дем менен жакшы болуп калат. Аллергия күчөйт. Аллергия сезон башталды. Эми биз билебиз, аллергия көп нерсе себеп. Бул жана тамактанганда сууктан аллергия болот, нервтенген аллергия болот. Көбүнчө мына чаңча жыттан аллергия болуп, факт, мына көбүнчө өзүңөргө изилдөө жүргүзүп, силер эмнеге аллерген экениңерди тастыктагыла, сөзсүз. Кайсы жытка? Мен изилденгенден кийин жанагы полынь деп коет, эрменге болгонун андыктап, эрменден алысыраак болом. Андан тышкары, бизде сонун эреже, сонун шарттар бар, бизде канды тазалайбыз, биз жанагы тест кылып беребиз. Анан эң негизги мынакей галотерапия, бизде мындай шахта, тустан жасалган сонун шахтабыз бар. Мына аллергия убагында абдан жакшы жардам берет. Ушуга да келип кетсеңиздер болот. Оорубагыла, урматтуу менин замандаштарым, сак саламатта болгула. Ассаламу алейкум.